Манас шаарындагы Манас автовокзалы муниципалдык ишканасы жаңы жайга көчүрүлдү. Бүгүн эртең менен эски бекеттен каттам аткарып келген кичи автобустар жана жүргүнчү ташыган таксилер жаңы автовокзалга чыгарылды. Ошентип жаңы бекет расмий түрдө өз ишин баштады. Жаңы автовокзалдын курулушу башталганына 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жылдан бери курулуп бүттү. Азыркы күндө шарттары боюнча айтып кетсем 400 жеңил машина, автомашина, 400 эл ташый турган мини микро автобустарга эсептелинген. Кириш чыгыш транспорт тутумдарынын бардыгы чечилген ал жерде, жүргүнчүлөргө бүт шарттар түзүлгөн. Автобекеттин жаңы дарекке көчүрүлүшүнө байланыштуу айдоочуларга түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Жол кыюлугунун коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жаңы бекеттин иш тартибин айтып, айдоочуларды эски жайдан каттам жүргүзбөөгө чакырууда. Түшүндүрүү иштери 2 күнгө созулат. Андан кийин талаптарды аткарбаган айдоочуларга карата тиешелүү протоколдор түзүлөт. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк, маалыматты жеткирдик. Алар бир аз атандашкан жайлар бар эле, аларды да жойдук. Азыркы учурда жүргүнчү ташуу менен алек болгон таксисттер үчүн азыркы жаңы автобекетте 400 орун каралган. 400 орун деген бардык багыттарга каттаган таксилердин баарысына жетиштүү. Ошондуктан биз азыр бул жерден түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жерден барып ташыгыла. Урданып келгендерге, башка болгондорго бул жерден биз протокол түзөбүз. Ал эми эски автовокзал жайгашкан жердин мындан аркы багыты да аныкталды. Манас шаарынын мэринин орун басары Нурказы Мадановдун айтымында бул жерге 750 орунду заманбап мектеп курулат. Курулуш иштерин жакын арада баштоо пландалууда. Жаңы автобекеттин аянты жалпы 2 гектар 20 соток болуп саналат. Бул жерде бүт Манас шаарындагы транспорт каражаттарын, такси, маршрут болобу, автобустардын баардыгы ушул жерге жайгаштырылып, орун жетиштүү болот. Эски автобекеттин ордуна жаңы заманбап 750 орунду мектеп салынат. Жаңы автовокзал курулуп жаткан Борбордук базардын жанынан орун алган. Бул жерде 400гө жакын маршруттук каттам үчүн жана дагы 400дөй такси үчүн унаа токтотуучу орундар каралган. Мындан ары жүргүнчүлөрдү тейлөө жана каттамдарды уюштуруу ушул жерден жүргүзүлөт. Байгазы Райымкулов, Бибек Жумабаев, ЛТР, Манас шаары.